Кутмандуу кечиңиздер менен бардыгыздарга. Искендер байкебиз көбүс тамашалашып атабыз. Искендер байке бул жерге 101-чи жолу келгендир деп, мен барган жерлериме 21-чи жолу барып аткандырмын деп. Бирок ушул биринчи жолу Стамбулга келгенден баштап бүгүнкү күнгө чейин болгон сезимдердин мүмкүн бүгүнкүсү эң чоң артыкчылыгы бардыр. Анткени ал жолдору биз башка элдер менен катышып көп нерселерди үйрөнүп да жүрдүк ал кездери. Бүгүнкү учурда кечеки сөз баштаганда мен эсиңерде болсо эгемендүүлүк жөнүндө бир ой бөлүшкүм келди эле. 2 күндөн бери биздин карым-катнашыбыз, кылган аракетибиз ортого салган ойлорубуз бардыгы тең чындыгында биздин эгемендүүлүгүбүздүн биринчи кадамдарынын чоң далили. Биз бул жерде азыр аз болсок дагы, бул биздин биринчи кадамыбыз болсо да, бирок биздин эң чоң тарыхый жетишкендиктерибиздин салымы. Нурбек Эгендин бир киносу бар эле, Сундук предков деген. Ооба, Сундук предковда. Ошондо кыргыз француженкага сүйүп үйлөнгүсү келип, чогуу жашап, анан бирок айтып берет эле. Мен туугандарыман сени сүйгөнүмдү жашырганым, анткени 9 муун мурда биздин уруу өзүбүздүн сүйүүбүздөн, өзүбүздүн тандообуздан, өзүбүздүн эркиндигибизден айрылганбыз. 9 муун мурда мен ошол кездеги атам сүйүүсүнө умтулган кезде башка бирөө күчкө салып, аны өмүрүнөн да айырып, андан кийинки биздин муундардын бардыгыбызды эркинен айрылтып койгон деп. Эми бүгүн менин чечими менен менин урумдун тагдыры, келечеги билинет. Же биз жашап калабызбы, өмүр уланабы, же болбосо кайрадан, же болбосо ушуну менен биздин өмүр кыйылып калабы, же болбосо кайрадан дагы бир канча бир муунга дегендей эркибизден айрылып калабызбы деп. Бүгүнкү күндө Кыргыздын тагдырында ошондой заман келди. Тандоосунан бир талай муун, келерки муундардын келечеги чечилмек болуп турат. Ошондуктан кандай сөздөрдү сүйлөштүк, кандай ой менен бөлүштүк, кандай эмгек кылып атабыз, кандай аракет кылып атабыз, бардыгына тең негиздөөчү сөз ынтымак деген сөз көп айтылып атат. Ал сөздү мен кайталабай эле коеюн. Бирок ынтымактан дагы эркиндик баалуу. Ошон үчүн ар бирөөңөрдүн эркиндигиңерди алдырбай сактап коргоп калышыңарды каалайм. Анан ошол эркиндигиңер менен өзүңөрдүн ар бирөөңөрдүн ийгилигиңер менен элиңердин эркиндигин коргоп калганга салымыңарды аябайсыңар деп чоң ишеничим бар. Рахмат сиздерге. Сиздин үйлөрүңүзгө максат командаңыздын эң эле жакыны мен таанып калгандардан максат экен. Максатыңызга анан кечеки аэропорттон тосуп алган бизди унааларыңарга, айдоочуларыңарга, бүгүн бизге манты жасап берген бардык кыз келиндерге, айымдарга бардыгына тең чоң рахмат. Анан кийин сиздин чакырууңузга макул болуп, ушу сизди колдоп келген ар бир коногуңузга чоң рахмат.